Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир туугандар, жаназа намазын кандай тартипте окуйбуз? Жаназа намазы 4 такбирлүү намаз. Биринчи кезекте ниет кылабыз. Ниет кылдым жаназа намазын окумакка, жүзүмдү урдум кыблага, калыс Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн уюдум ишламамга деп ниет кылып, Аллаху акбар деп кулак кагып, колубузду байлайбыз дагы сана дубасын окуйбуз. Субханакаллахумма ва бихамдик ва табаракасмук ва та'ала жаддук ва ла илаха гайрук деп сана дубасын окугандан кийин экинчи такбирибизди айтабыз. Аллаху акбар деп. Аллаху акбар деп айткандан кийин салаватты айтабыз. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля али саййидина Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид деп салаватты айткандан кийин үчүнчү такбирибизди айтабыз. Аллаху акбар деп. Үчүнчү Аллаху акбарды айткандан кийин өлүктүн дуасын окуйбуз. Эгер сиз чоң адамга жаназа намазын окуп аткан болсоңуз, анда төмөнкү дуаны окуйсуз. Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина ва унсана. Аллахумма ман ахьяйтаху минна фахийхи аля al-Islam ва ман таваффайтаху минна фатаваффаху аля al-Iman. Эгер сиз жаш балага жаназа намазын окуп аткан болсоңуз, анда төмөнкү дуаны окуйсуз. Аллахумма жа'алху лана фаратан ва жа'алху лана ажран ва зухран ва жа'алху лана шафи'ан ва мушаффа'ан. Эгерде сиз жаш кызга жаназа намазын окуп аткан болсоңуз, анда төмөнкү дуаны окуйсуз. Аллахумма жа'алху лана фаратан ва жа'алху лана ажран ва зухран ва жа'алху лана шафи'атан ва мушаффа'атан деп мына ошол жаш кыздын дуасын окуйсуз. Анан дуаны окуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп такбир айтып, 4-чү такбирди эки жака салам беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп колубузду бошотуп, анан өлүктүн дуасын окуп, жаназа ушундай тартипте окулуп бүтөт.